Жогорку кеңеш депутаттар тобу демилгеленген Кыргыз Республикасында жаныбарлардын айрым түрлөрүнө аңчылык кылууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору четке кагып коомчулуктун сынына кабылды. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынганда сейрек кездешкен аркар, кулжа, элик, теке сыяктуу жаныбарларды атууга тыюу салынмак. Эң кызыгы мыйзам долбоорун өздөрү демилгеленген депутаттар сейрек кездешкен жаныбарларды атууга макул деп добуш беришкен. Факт кежи буга байланыштуу депутаттардын арасында сурамжылоо жүргүздү. Боюнча да жок бердим, бем кечке неге каршы болуп турмун? Ошо жаныбарларды атуу. Мен бергем суроо. Бизге берип коюңузчу, жок. Мен кечке бере албайм. Бизге жооп берип коюңуз, ушинтип мен киргизип коёмбу камера? Жок, киргизе албайсың, потому что мен мыйзам жазып атам ал жөнүндө. Жок, ошого эле жооп берип коюңуз. Коюңуз чоң десем сиз берген. Мен кечке жооп бере берем. Жок, бизге жооп берип коюңуз да. Сизге да жооп бере берем. Болду, жооп бере берем. Өзүмчө мен колдогон жокмун ал мыйзамды. Себеби аны специалисттер түшүнүш керек, аны жайында барып ошо иштеп аткан, ошол жерде жашап аткан жосоң башка мамлекеттин тажрыйбасыны жана өзүнүн тажрыйбаны алганда биз мисалы Соң көлдө, Ысык көлдө балыкка ушундай чектөө киргизгенде наоборот балыктар жоголуп кеткен да. Ошондой эле биз эгерде жеке адамдардан жана коруктарды алып койсок, ал жерде мамлекет эч качан корой албай калат да, ошол жерде наоборот жанагы жаныбарларды кырып салат да. Мен эмне үчүн каршымын дегенде биз эгерде тыюу салсак, тескерисинче көзөмөл такыр болбой калат да. Көзөмөл болбогондо бизде мыйзамсыздык аябай күчөйт. Биз азыркы күндө ошол ар бир жаныбарларды өзүнүн коргоо ошол кызматында иштеген биздин кызматкерлерибиздин айлык төлөйбүз. Алар жана ошондой эле 30% ошол жергиликтүү жанагы уруксат берүүчү акчанын 30% ошолордун бюджетине түшөт. Алар ошонун негизинде булар өзүнүн квотасы менен берилет да уруксаттар. Ошону аябай эметишип, ошол стандартты кармашып, алар ошону көзөмөлдү катуу жүргүзөт. Эгерде биз азыр такыр алып салсак, анда ага кызыкчылык эч кимдин жок болот дагы. Тескерисинче ошону коргогон биздин кызматкерлер акчаны алып, мындай коррупцияга малынат дагы, каалашынча келип сатып, каалашынча квотада жок болот, эч мындай көзөмөлдөн такыр чыгып кетет да. Ошондуктан биз көзөмөлгө алуу үчүн биз тыюу салууну койбошубуз керек. Эмне үчүн башында муну сунуштагансыздар да туруп? Ошондо өзүңүздөр каршы чыгып аткан болупсуздар. Бул мыйзам долбоорунун негизги инициаторлор бизге келип түшүндүргөндө биз макул болгонбуз, бирок кийин биз мындай иликтеп аны тереңирээк изилдегенде биз тескерисинче аябай зыянга алып келишибизди, такыр ушул жаныбарлардын түрлөрүнүн жок болуп кетишине, барышына көзүбүз жетти да. Ошондуктан биз ушул мисалы Ысык көлдө деле балыкты тыюу салгандан кийин мына балыктын көп түрлөрү такыр эле жоголуп кетти да. Эгерде ошондой тыюу салсак, анда ошондой эле абал учур ошондой эле түзүлүп калышы мүмкүн деп ойлоп атабыз да. Бул боюнча биздин пикирибизди билесиңер. Эң биринчи бул мыйзамды мен алып чыккам. Андан кийин Республика партиясы менен дагы бир алып чыкканбыз. Бул мыйзам 4-5 жолу чыгып атат. Мурунку созувдан бери. Бул мыйзам эч качан өткөн эмес. Ошон үчүн мурдагыларын да карап көрсөңөр, ошондо түшүнөсүңөр да, эмне үчүн өтпөй атканын бул мыйзам. Ошол айрым депутаттардын мүмкүн алардын уруксат бар, ошол аңчылыкчы, алардын кызыкчылыктары ойлоп кеткен жокпу? Жок, андай деле эмес. Башкача кызыкчылыктар бар. Кандай кызыкчылыктар? Аларды өзүңөр карап көрүп алыңдар. Бул мыйзамда биздин маалымат боюнча бул абдан оор мыйзам болуп турат бүгүнкү күндө. Себеби дегенде бул жаныбарлар боюнча бардыгыбыз эле тыюу салыш керек. Бардык эле эл жалпысынан Кыргызстан эли колдошо керек. Бирок бу жерде аны колдош үчүн бизде эгерлерди абдан көп алыш керек. Ал бюджеттен өтө чоң каржыланат экен да. Бул боюнча абдан өкмөт катуу иштеш керек да. Биринчи мен бул жогорку кеңеште да палатада көтөргөм. Могу айыл жергелеринде, айыл жергесинде мынтыктар көп элде мынтык бар. Дыйкандарда жана чарба менен заниматься эткендер. Алар бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой жанагы интернетте ачсаң карышкыр атып келип атышат, чөйлөрдү атып атышат, ар кандай атып атышат. Алар элик чыгып калса, или аркарлар чыгып калса, алар атпай кетпейт да, чынбы? Ошолордун баарын биринчи очередь жыйнаш керек. Ошолорду токтотуш керек, ошолорду катуу көзөмөлдөш керек да. Андан кийин жанагы ар бир эгер ушундай караганды чыкканда бирден жүрбөш керек экен. 3-төн, 5тен жүрүш керек. Ага машина алып бериш керек. Ал бюджеттен өтө чоң суммада акча кетет экен да. Анан
Ушул нерсе боюнча дагы бул абдан өзүңүздөргө маалым болгондой, көзүңүздөр деле палатадан көрдүңөр, абдан талкуу чоң жаралды. Бүгүнкү күндө коомчулукта да чоң талкуулар болуп атат да. Сиз ошолорго кандай деп жооп айтат элесиз? Өздөрү мыйзам сунуштап, кайра ошого каршы чыгып аткан адамдаргачы, коллегаларыңызга? Эми ал коллегаларым эми мен аларга эч кандай баа бере албайм. Баа бергенге да менин укугум да жок. Жеке пикириңиз? Жеке пикирим деле ошондой. Кантип мен аларга баа бере алам, өзүңүз ойлосоңуз? Эми биз аңчылык боюнча экинчи жолу чыгарып атабыз ушул мыйзам долбоорду. Тилекке каршы колдоо тапкан жок бул жерде. Менимче кээ бир депутаттар аңчылыкты өзүлөрү жакшы көрүшөт. Кээ бирлер охот хозяйство деген ушундай компаниялар бар. Алардын коргоп атат. Менимче туура эмес чечим болгон. Себеби ушул күндө бир жума мурун как раз эл бирсинин күнү болгон да. Биз эл аралык деңгээлде тияктан барып айтып атабыз. Эл бирстерди биз коргойбуз, карайбыз, көбөйтөбүз. А бирок бул жерде биз аңчылыкка тыюу салбай эле, наоборот, биз тескерисинче уруксатты берип атабыз да. Бул туура эмес өзү болуп калды. Өтө туура эмес. Бир нерсени айтып атабыз, а башкача кылып атабыз да.